Қазақстанның президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстанға расмий сапар менен келди. Қасым-Жомарт Тоқаевты Манас эл аралык аэропортунан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тосуп алды. Андан соң Қасым-Жомарт Тоқаевты ал Арча мамлекеттик резиденциясынан Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Ал Арча мамлекеттик резиденциясындагы ак кеме мрамор чатырынын астында Кыргызстандын жана Казакстандын мамлекеттик желектери илинген ардак кароол тизилип, килем төшөлгөн. Мамлекет башчылары учурашкан соң Казакстандын жана Кыргызстандын мамлекеттик гимндери жаңырды. Өлкө лидерлери ардак кароолдун командиринин рапортун кабыл алышып, ротанын алдында басышты. Андан кийин Садыр Жапаров менен Касым-Жомарт Тоқаев өздөрүнүн расмий делегацияларын тааныштырышты. Ардак кароолдун аскерлери мамлекет башчыларынын алдынан салтанаттуу марш менен өтүштү. Эстеликке сүрөткө түшкөн соң мамлекет башчылары чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүгө багыт алышты. Мамлекет башчылары кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын бир катар актуалдуу маселелерин, аларды мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Тоқаевды жана боордош казак элин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен куттуктап, Казакстан менен кызматташуунун бекемдөөнү жеке милдети деп эсептей турганын кошумчалады. Ал эки өлкөнүн ортосундагы өз ара түшүнүшүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуу күндөн күнгө тереңдеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, сизди жана казак делегациясын расмий сапар менен Бишкекте тосуп алуу мен үчүн чоң кубаныч. Биринчиден, урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, чакырууну кабыл алып, расмий сапар менен келгениңизге чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Быйыл биз мамлекеттерибиздин ортосунда дипломатиялык мамилелердин орун алышынын 30 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ушул тарыхый жактан кыска мөөнөт болсо да, мааниси жана мазмуну жагынан эбегейсиз болгон орду чоң кызматташтыгыбыз менен сизди жана бир тууган казак элин куттуктаймын. Казакстан Республикасы менен кызматташууну бекемдөө жеке өзүмдүн ыйык милдетим деп эсептеймин. Бүгүнкү күндө биздин өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай аймактык талаштар жана саясий карама каршылыктар жок. Өз ара түшүнүүгө жана колдоого негизделген ар тараптуу кызматташуубуз күндөн күнгө тереңдеп жатат десек жаңылышпайбыз. Албетте түрдүү тармактарда ар кыл маселелер чыгып, аларды ар кандай деңгээлде талкуулап, биргелешип чечип жатабыз. Бул биздин бир туугандык парызыбыз, кошуналык милдетибиз. Бүгүнкү биздин жолугушуубуз эки тараптуу мамилелерибиздин абалын жыйынтыктоо үчүн гана эмес, кызматташуунун мындан аркы жолун жана келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзөт деп ишеним артамын. Өз кезегинде Казакстандын президенти Касым-Жомарт Тоқаев Кыргызстан Казакстандын Кудай кошкон кошунасы жана союздашы, ал эми кыргыз эли эзелтен казак эли үчүн эң жакын экенин белгиледи. Аса курметтүү Садыр Нуркожа уулу, эң алдымен бизди кыргыз жеринде конажайлыкпен каршы алганыңыз үчүн шынайы ризачылыгымды билдирем. Мен сіздің Бишкекке шақыруыңызды қуана қабыл алдым. Қазақ-қырғыз ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтеру жөніндегі бастамаңызды толық қолдаймын.
Бүгінгі сапар екі елдің арасындағы дипломатиялық қатынастың 30 жылдығы аясында өтіп жатыр. Мұның символдық мәні зор. Тәуелсіздік кезеңінде қазақ-қырғыз ынтымақтастығы барлық салада қарқынды дамып келе жатыр. Президент Садыр Жапаров бүгүнкү жолугушуу биргелешкен өз ара алаканы өнүктүрүүнүн мындан аркы келечегин аныктоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөрүнө ишеним артаарын билдирди. Урматтуу Касым-Жомарт Кемелович, урматтуу казак делегациясынын мүчөлөрү, сиздер менен Бишкекте жүз көрүшүп турган кубанычымды белгилеймин. Бүгүн биздин өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнүн 30 жылдыгында биз кыргыз-казак кызматташтыгынын өткөн жылдагы темп менен мындан ары да кеңейтүүгө жана күчөтүүгө, бири-бирибизди эл аралык аренада колдоого, заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы күрөшүүгө даярбыз. 30 жылдык мезгилде эки тараптуу мамилелердин позитивдүү дараметинин акырындык менен топтолушу учурда кыргыз-казак достук жана өнөктөштүк мамилелеринин негизин түзгөн бир катар маанилүү келишимдер жана макулдашуулар кабыл алынды. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргыз Республикасына расмий сапарынын алкагында кыргыз-казак биргелешкен өз ара аракеттенүүсүнүн өнүктүрүүгө багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Садыр Жапаров жана Касым-Жомарт Токаев Кыргыз Республикасынын президенти менен Казакстан Республикасынын президентинин биргелешкен билдирүүсүнө кол коюшту. Президент Садыр Жапаров Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына канааттангандыгын билдирди.